Böyle dinlemine bolgote, artan alta kaybolu, adamay dinlemine bolgote, boşo geldi cennetin, gözünün yaşı sevmedi. Assalamu alaikum. Амансыздарбы ардактуу көрүүчүлөр, ЛТР Билим Илим каналында өзгөчө программа старт алды. Сиз билесиздер, бул өзгөчө программанын аты Манас руху аталышында болмокчу. Бул программанын негизги максаты жаштарды, келечек муунду Манас таанууга, Манасты билүүгө кененирээк түрткү берет жана ошондой эле үгүттөйт. Кыргызымдын белгиси тили менен билинет. Башкалардан өзгөчө калпагын башка кийинет дейт. Калпагы тили болбосо ким экенин ким билет дейт. Кыргыздын кыргыз экенин ак калпагы менен тили жана айтылуу тарыхта калган Манас эпосу. Мына ошол Манас эпосун жайылтуу максатында республикалык мектеп окуучулары арасында уюштурулган Манас руху телетаймашын сиздерге сунуштайбыз. Арыбаңыздар. Бүгүн сиздер менен ардактуу көрүүчүлөр программаны Менбек Турабжапар уулу жана ошондой эле Курбанали кызы Жылдыз болмокчу. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Ал эми биз эки команда менен тааныштырууну баштайбыз. Оң канатымда турган командабыз Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу номер 20 Абдылда Калмырзаев орто мектебинен келишкен. Команданы даярдаган мугалими Досиева Бигмай. Командабыздын аты Улурас. Ал эми сол канатымда турган командабыз Ош облусуна караштуу Өзгөн районунун номер 45 Бахман орто мектебинен келип отурушат. Команданы даярдаган мугалими Чомоева Шахида. Командабыздын аты Нурбаян. Ардактуу көрүүчүлөр, эки тараптуу биз телетаймашка катышып жаткан окуучуларыбызды тааныштырып болгон соң, калыстар тобу менен тааныштырып өтсөк, Бишкек шаарындагы Улуттук Манас театрынын манасчысы, маданияттын мыкты кызматкери, Ош шаарынын атуулу Сапаралиев Абдыманап агайыбыз жана ошондой эле Өзгөн районунун Полот Жолдошов атындагы орто мектебинин мугалими Султанова Умиде эжекебиз экинчи стулда отурат. Ал эми Ош мамлекеттик университетинин улуг окутуучусу Маматова Асылкан Алтыбаевна менен биргеликте калыстык сөздөрүн айтып, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө баа берет деген ойдобуз. Мына ушундай биз тааныштырып алган соң, ардактуу көрүүчүлөр, биринчи турга старт берели. Ал эми биздин биринчи турубуз бул хор Манас айтуу болуп эсептелет. Эки тараптуу хор айтышат, Ооба. Башканы коюп Манас айт демекчи, биздин командаларыбызга хор Манас айтууга кезек берели. Анда алгач эле биринчи кезекте Улуу Мурастан баштасак, келиңиздер. Азиянын талаалары дүңгүрөп, ат жабышта аламдары сүрдүрөп, балдырыш шерөтөрүш көккөрүп, Манас, Манас, Манастаган ураным. Баракелде. Мына ушундай ардактуу көрүүчүлөр, Манас айтууда жеке айтуу менен биргеликте хор айтуунун айырмачылыгы бар. Жеке айтууда адам өзүнүн бир мотивди айтып берет, ал эми хор айтууда дагы бир адамга баардыгы ыкташып, чогуу биргеликте айтышы керек. Бул жактан биз калыстар тобуна жакшылап карап берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Бул жакты карайсыздар, Улуу Мурасты. Ал эми кезекти болсо, кесиптеш Биз экинчи командабыздын хор айтуусуна берели. Нурбаян. Кече канду кыргын башталып, кандын жыты баш жарып, кары дебей, жаш дебей, калбай түгөл аттанып, 6 жашар бала бар, ат жалын тартып миндерден, ак сакалдуу кары бар, араң басып жүргөндөн, айтпегенде не табат, аманат жалган дүйнөгөн, айдың айдай кыргыздын, эли талын болгончо, каркыралуу катыны, тул болгончо кыргыздын, карындагы баласы, кул болгончо кыргыздын, көлөндөн учуп жан кетсин, көкүрөктөн кан кетсин, ак болуттун миз урсун, үстү ачык көк урсун, умачтай ачтың уйкумду, убараган акылды журтуңду, деп ошондо баягы алы көнүң коңурбай, баштап турган сөзү бул. Мен элем, мен бе жиндин чебелем, түр түшкөндө түр
елекен, қарына қаранда қаптап кетші селекен, топол су тоздап кірбеген, толқыған Қытай елекен. Ой! Баракелди. Сон болду кесиптеш. Мыкты, керемет. Ардактуу көрүүчүлөр, мына ушундай көрдүңүздөр, эки өзгөчө топтогу жарыш болууда. Өзгөчө хор айтуу десек болот. Алгач эле биз Калыстар тобуна кезекти берели. Ал жактан улуу мураска берген бааңыздарды айта кетсеңиздер. 8 деген упайлар берилди. Ал эми менин сол канатымда турган Нур Баян командабызга берген бааңыздар. 9, 10, 9. Сонун. Мына ушундай баалуу болгон соң биз кайрадан экинчи турга кезекти берели. Экинчи турда эмне дейбиз? Эки командага дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Дем менен күч менен өзгөчө бир уран чакыралычы кана. Улуу мурас! Баракелди. Биз болсо дагы да болсо экинчи турга стартты берели. Ал эми экинчи турубуз биздин Манас эпосунан үзүндү чакан инсценировка аткарып беришмекчи командаларыбыз. Акмактар, ат өлгөндө кесегит соору керек болчу. Ага өлгөндө иниге жеңе керек болчу. Келгендерден кеп уктум. Текечин Норманбек Каникейди алат деп уктум. Манастан калган жеңерди өзүңөр эле албайсыңарбы? Атага күйгүн ой, эмне дейсиз? Эне сүтүн бербесе да, эли сүтүн берген жеңемди кайбет менен алабыз. Мен албайм жеңемди. Сен албасаң, анда мен алам. Тиен десе жеңеле нике кыйып алайын. Тийбем десе долуну жер үстүндө сүйрөтүп, даңгыттарга жарайын. Кыргылчал, Каныкеге барып, Абике Көбөшекөнүн бүрөсүнө тиете келсиң деп айтып кел. Каныкей, дагы Абике Көбөшекөнүн бүрөсүнө тиете экенсиң. Шорун кургур десе, кырктын башы кыргылчал. Арасында акылман эрелең. Арага кирчү сен менен. Көк бөрү кылып сүйрөтүп, иттерге тийчү мен белем. Арага кирчү сен эмес, арамдарыңа тийчү, мен эмес. Кет! Кет! Сенин акылыңды Каныкей албай койду. Сен сунушуңду. Анда ал көнбөсө өзүм көндүрөм. Манасымдан айрылып, өрттүм өчкөндөй болдум. Эми күнүбүз кимдерге калатын экем? Манастан калган жалгыз балтыр бешик баланы бир айласын таппасак, бөөдө өлтүрүпмүн. Андан көрө сен баланы алып кач, энеке. Алтарам келсе оңдурбайт. Кач. Кач, энеке, кач. Коркпо каралдым. Чыйырдатым турганда баланы менден эч ким тарта албайт. Эч качан. Кара күндүн баласын Семетейдин бешигине билем. Семетей менен Жобузар бир күндө төрөлгөн эле. Сен балаңды мага бер, Семетейдин бешигине бөлөйм. Эмне болду, Карабет? Менин балага көөнүң ток бекен. Семетей сага бек керек. Мага баланын кереги жок бекен. Дегениңе көнбөймүн. Баламды сага бербеймин. Эми жарык дүйнөгө келип, дүйнөнүн жарыгын көрбөй кеткен баламай садака болоюн. Каныкей энеңди өзүң кечир. Тийгим десе тийбейсиң, айтканыма көнбөйсүң. Чалгыртып турат көзүмдө, чаман келсе сен доолу, чалгана турасың өзүмдү. Ишенген ушу Манастан калган ушу балабы? Жок, тийбе болду. Эми өзүңдөн көр. Кылган күнөөлөрүмдү ушинтип жууп жатамбы? Семетей, энекем.
эмне болду канекей? аргасыз калдык энеке. Балким букарга качабы? Жок, мен букарга барбайм. Мен ал жакка барбайм деп ант ичкем. Барбайм букарга. Болбойт. Камкорум тирүү кезинде Ташкентте, Самаркандан, Анжияндан салып алып туруучу. Ал жака барсак бизди оңдурушпайт алар. Эң жакшысы букарга гана качалы. Балам, башка айлабыз жок биздин. Жүр, кетели, башка аргабыз жок биздин. Мынакей ардактуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр да күбө болдуңуздар. Өзгөчө Манас атабыз кайтыш болгондон кийин Каникей ордосунун чабып алышы боюнча өзгөчө сүрөттөмө, кыскача көргөзмө аткарып беришти. Нурбаян тобуна биз ыраазычылык билдиребиз. Негизинен аябагана сонун мыкты даярдыкта келишкен. Ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми кезекти болсо биз улуу мураска берели. Ал түндө кызык түш көрдүм. Айланып учкан куш көрдүм. Шаңшыса керней тарткандай, ааламды бүкүл баскандай. Канатынын көсүнөн шамал болуп жаткандай. Асманды жеке ээлеген, алып кара куш не деген. Бул эмне болучу? Бакай аба, жоручу. Жар салынган баяндуу, жакшы түш турап аяндуу. Абай салсаң сен ошол, алып кара куш бараандуу. Кулалы таптап куш кылган, курамы жыйып журт кылган. Ал күчүңө толупсуң Манас, ала тоого баргыдай, ааламга чууну салгыдай. Анык баатыр болупсуң Манас. Ит мекени жугунду ичкен жери, эр мекени энеден түшкөн жери. Энеси айда туулган соң 6 айда өнүп өсөбүз. Эски журтка ээлигип, эмнеге биз качабыз? Бабыраган кырылчал, баба жер сага эскиби? Алжып калган кырылчал, ажалың келип жеттиби? Билесиң менин жинимди, жулуп алам тилиңди. Бөлүнгөндү бөрү жеп кетет. Бөлүндү деп кыргыз бөлөк элге кеп кетет. Кан көтөрдүк Манасты. Чачылса да жылдыздар, чачылбайлы кыргыздар. Салтыбызды бузучу, салбагыларызычу. Бүлүк салып баш алып, бөлүнгөндөн качалы. Баба жер кымбат, а бирок барбы мында каталык? Эй жигиттер, чабармандар чаңдасын, күлүктөрүң камдасын. Кыркырда жаткан кыркыруу береде укпай калбасын. Ашу бел басып өтөбүз. Баба жер бизди чакырат. Ала тоого көчөбүз. Сүйүнчү, сүйүнчү эне сүйүнчү. Душманга болсун күйүнчү. Кошулуп элге көбүз, көп жолду басып өтөбүз. Ата бабам жер деген, ала тоого көчөбүз. Оозуңа май берекем, бактыбыз тоого тең экен. Бирок тагдыр, аттың ай, бир уш тузу кем экен. Көзүм калган чекчейип, белим калган бекчейип. Бара албайт го, энекең. О энеке тирегим, орутпачы жүрөгүм. Кайрат күчүм бар туруп, карыганда калтырып, кантип жашап жүрөмүн. Ала тоого конобуз, ар дайым бирге болобуз. Айры баса бир өлүм. Балакетиң алайын, түшүрбөчү маанайың. Кайрат күчүң бар туруп, кантип мында калайын. Ак сүтүң актап энеке, кадырыңа жетемин. Ала тоого жөнеле, көтөрүп алып кетемин. Керек болсо мойнума мингизип, барааламды кеземин. Эки топ тең аябагандай мыкты даярдангандыгын көрүүгө болот. Ал эми кененирээк сиздерге баалоо жүргүзүү үчүн биз Калыстар тобуна кезекти берели. Улуу Мурас тобуна берген бааңыздар 10, 9 деген упайлар берилди. Баракелде. Ал эми кийинки экинчи топ бул Нурбаян тобу. Нурбаян тобуна берген бааңыздар. Упайлар 10, 9 деген упайлар. Мына ушундай ардактуу көрүүчүлөр, ал эми бизге дал ушул эки топ боюнча кененирээк
ой пикирин биздин Калыстар тобунан агайыбыз берсин. Немесин көрүп атабыз. Даярдыктарын. Биринчи биз мына улуу мурас тобуна берген баабыз мен 8 бердим. Себеби өзүңөр деле бардыгы ушу көрүп отурушат, баары телекөрүүчүлөр деле көрүп атса керек. Жакшыраак даярданбастан баягы тегиз болбой ырлары айткан эмеси жакшы болбой калтыр да. Мындай хор деген бардыгы так болуш керек. Анан мааниси дагы мындай биздин Манас деп азыр биз Манас деп атайын. Ошо Манас таанууну, Манасты билдирүү, элге таантуу болуп аткандан кийин Манастын темасына жакын, анан кийин Манастын ырдап аткан өзүбүздүн ушу аталарыбыздын анда мындай ырда, андай ырда деген жер кичине болсо дагы Манастын өзүнүн ырдак мотивтерине жараша кылып ырдаса болмогул, ошон үчүн мен 8 берип койдум. Анан мына улуу баян тобу өзүңөр көрдүңөр, ырдаганы тегиз, кандай болсо эми, бирок анча-мынча арасында ошол мындай кошулбаган жери негизи даярдык жакшы болуп келген да, көргөндө дагы. Анан Манас айткандар да жакшы, ошон үчүн ошо 9 деген балды ошого мен ошентип бердим. Биринчиден бул жерде улуу баянга, улуу эпосубузга сүңгүп кирип, ошонун сабактарын өздөштүрүүнү максат кылып ушул программага келген окуучуларыбызга ыраазычылык билдиребиз. Бул жерде номерлер боюнча айта турган болсок, хор айтууда бир эле нерсени эске салып койгум келет. Хордо өтө узак окуяны алуу кажет эмес. Анан дагы хор айтканда эпосубузда аябай сонун кыргыз жеринин сүрөттөлүшү, буюмдардын сүрөттөлүшү, же бир акылмандыктын даңазаланган жерлери ушундай үзүндүлөрдү тандап алгандар оң да. Ошондой үзүндүлөрдү тандап хор айтса, ал хор менен анан бештер даңазасы артат. Ошол текст тандоо жерин гана сунуштагым келип атат, эске алсаңыздар деп. Ал эми сахналаштырууда болсо аракетиңер жакшы. Негизинен каармандардын образдарын бергенге аракет жасап атасыңар. Ошол окуяда чыгышы зарыл болгон идеяны чагылдырып бергенге аракет кылып атасыңар. Бул жагы аябай жакшы. Көч бара-бара түзүлөт. Силерге ийгилик каалайм. Ушу сахналаштырууга келгенде бул деген эми биз жаңы ачылыш болуп аткан үчүн ушул даярдап келген эжеке агайларга ошону бүгүнкү чоң рахмат айткым келет. Себеби жок нерсени бар кылып, өздөрүнүн жок жерден жаратып, ушундай сахналаштырып, ону аткарган окуучуларга дагы эле чоң рахмат. Себеби эми бул бизге жаңыдан ачылыш болуп аткандан кийин мындан кийинкилер мындан да жакшы кылып, ойлонуп, сахналаштырганда анча-мынча кемчиликтери бар, оларды оңдоп, ушу жакшы болот деген ойдомун. Мен ошон үчүн экөөнө тең эле 10 деген бал бердим. Себеби жаңы ачылыш болуп аткандыгы үчүн. Урматтуу катышуучулар, мен дагы агай эжекелердин сөзүнө кошулам. Анан ошондой эле бул жерде окуучулар ушунчалык азаматсыңар эми биринчи жолу болушуна, бирок тандалып келип атат да, бул телевидение жүзү. Муну көрүп кийинки катышуучулар өрнөк алат, үлгү алат дегендей. Ошон үчүн балдар эмоция бериш керек да, аткаруу чеберчилигинде көбүрөөк эмоция бергенге аракеттенгиле. Анткени силерди көрүп боло берет экен да деп кийинки окуучулар да ушундай келбегенге аракеттениш керек да. Ошону эске аласыңар деп ойлойм. Ыраазычылык айтабыз, ардактуу көрүүчүлөр. Биз болсо Калыстар тобуна чоң рахмат айтуу менен 3-чү турга кезекти берели. Ал эми биздин 3-чү турубузда эки командаларыбызга суроолор берилет. 3төн мына ошол суроолорго так таамай жооп бергенге аракет кылыңыздар. Даярсыздарбы? Биринчи суроону баштадым. Оң канаттан баштайын. Түгөнгөн сайын түтөгөн, түбүнөн бери күчөгөн деген ыр саптын чечмелеп бериңиздер. Сиздерге кыскача убакыт берилсин. Түгөнгөн сайын түтөгөн, түбүнөн бери күчөгөн деген ыр саптарын чечмелеп бериңиздер. Дал ушул ыр саптарды чечмелеп түшүндүрүп берсеңиздер болот. Кеңеше калыңыздар.
бул жерде болсо айтылганда түгөнгөн сайын түтөгөн жана ошондой эле ушул ырсаптарда эгер согушка бара жатканда эгер бир адам өлүп калса ал адамга достору жакын достору болсо ал адам болсо өзүн кыйын алып жүрүп ал досум өчүн алам деп кирип огош бетер кыйынсып баардык адамдарды ал душмандарына кол салган мааниде айтылып калган болот. Демек сиздердин толук кандуу жообуңуздар же толуктайсыздарбы? Түгөнгөн сайын түтөгөн, түбүнөн бери күчөгөн бул ырсаптар манас эпосуна кездештирсек болот. Бул манас эпосу канчалык мындай бири-бирине салгылашса дагы түгөнбөйт. Жана ошондой эле баягы биринин артынан бири салгылашып, биринин өчүн бири алам деп баары манас тарабынан мындай каршылык көрсөтүлөт. Ошону чечип билсек болот. Ал эми мен толук жоон айтып өтөйүн. Манасты төрөп турганда пайда болуп келиптир. Ак сакалчан думана. Анын айткан кеби мындайча: бул төрөгөн балаңыз 6 шердин кенжеси, Алланын сүйгөн пендеси. Аты манас артык шер, эзелде чыкпайт мындай ер. Түгөнгөн сайын түгөгөн, түптү манас шер ушул. Өлгөн сайын өөрчүгөн, өкүм манас эр ушул дейт. Бул сөз душманга багынбайт, эч качан жок болбойт, жеңилбейт дегенди билдирет. Дагы да болсо сураны алдыга карай уланталы. Манастын ата бабалары делген бөйөн, чаян хандардын ысымы эмне себептен мындай аталып калган? Манастын ата бабалары делген бөйөн, чаяндын ысымдары эмнеге мындайча аталып калган? Убакыт чектелип аябагандай. Даярсыздарбы? Жооп барбы? Улумурас. Бул манас эпосунда жети атасын айтып кеткендей эле башка атасы Барыкан, Барыкандан Бөйөнкан, Бөйөнкандан Чайкан деп бири-бирине уйкаш болгон үчүн дагы Бөйөнкан, Чайкан деп айтылып кетет. Ал эми мен туура так жоопту айта кетсем, жооп. Манастын түпкү ата бабаларынын ысымы Бөйөн, Чаян аталып калышынын себеби атасынан бабасы Арсландын тукуму. Итсе канга тойбогон, душманына келгенде кабылан сынды жойлогон. Чаяандай чагып жоо кырган деп айтылат. Бөйөн, Чаян деген сөз душманына заардуу, улуу, айбаттуу дегенди түшүндүрсө, экинчи тарабынан мыкты, коч дегенди да туюнтат. Ошондуктан Бөйөн, Чаян деп аталып калган дейт. Ал эми кийинки 3-чү суроону жаңыртыңыз. Кийинки 3-чү сурообуз: түнөп өткөн жерине түптүү мазар орногон деген ыр саптарын чечмелеп бериңиз. Дагы бир жолу кайталайм. Түнөп өткөн жерине түптүү мазар орногон деген ыр саптарын чечмелеңиздер. Жооп барбы? Түнөп өткөн жерине түптүү мазар орногон деген ыр саптары бул мисалы үчүн манас эпосунда манастын сөгү коюлат. Ал жерде түптүү мындай мазар орногон үчүн, ал жерде жайгашкан үчүн манастын сөгү коюлган үчүн түнөп өткөн жерине түптүү мазар орногон деп бул белгилүү гана адамдардын Манастын, Алмамбеттин же Канкенин ушу сөөктөрүнүн коюлган жерлери. Ал жерде жашап өткөндөн кийин, ошол жерге койгондон кийин түнөп өткөн жерине түптүү мазар орногон деп айтылат. Жооңуздарга рахмат. Мен так жоон айтып өтсөм. Түнөп өткөн жерине түптүү мазар орногон деп касиеттүү адамдарга карата айтылган сөз. Манастын ата бабаларынын баары кыдыр даарыган, теңир жалгаган, Кудай колдогон, ишин оңдогон касиеттүү адамдар болушкан. Алар башкарган эл жыргалга марып, алар түнөп өткөн жерге мазар орногон. Баскан изине гүл өскөн. Ошондуктан бул сөз Манастын ата бабаларына карата айтылган сөз экен. Мына ушундай суроо жооптор болду. Ал эми дал ушул суроо жоопторду биз сол канатыбыздагы өзгөчө Нур Баян тобуна кезекти берели. Биринчи суроо: Манаста 5 жылдыздуу мейманканалар болгонбу? Демек, Манастын кезинде 5 жылдыздуу мейманкана болгонбу деген суроо, Ооба. Жооп даяр окшойт. Жооңуздар даяр? Негизи 5 жылдыздуу мейманкана болгон. Бул ошол Манас эпосунун башталышында Каракандын тушунда 5 жылдыздуу мейман сарай деп айтылган жайы бар. Каракандын тушунда ошо 5 жылдыздуу мейманкана болгон деп Манас эпосунун башталышында эң биринчи саптарында кездешип кетет. Жооңуздарга рахмат. Ал эми мен так жообун айтып өтсөм. Манаста 5 жылдыздуу мейманканалар болгон. Ал мындайча айтылат: Бөйөн хандан Чаян хан, Чаян хандан Өгөй хан, Өгөй хандан Балакан, Балакандан Карахан. Карахан элип турганда мейманкана 5 сарай. Берендин жайын сураба, белгилүүсү бир далай.
кайратынан жан чыккан, Кытайга салган чуулган деп айтылган жайы бар экен. Ал эми экинчи суроо. Тыңдап болуңуздар. Каракандын эгиз уулдары болгонбу? Каракандын эгиз уулдары болгонбу? Бул ошол каракан өлүп, каракандын балдарын 8 уулун ар тарапка чачкан убакта ошол жерде бүт балдарын айтып келип, каракандын уулдары кээси жалкы, кээси эгиз деп айтылган жайлары бар. Жооңуздарга рахмат. Мен так жообун айтып өтсөм, каракандын эгиз уулдары болгон. Эпосто мындай айтылган жай бар экен. Кече карахан атаң өлгөндө, о дүйнөнү көргөндө, молто менен алооке, аргын менен кыргыздын жаккан отун өчүрүп, жан жабылга көчүрүп. Каракандын 8 уулу, кээси жалкы, кээси эгиз, эрдиги журтка тегиз уул. Текечи шыгай балдары Алатоо бойлоп качкан деп айтылган экен. Ал эми үчүнчү суроону айтып өтсөм, алооке билим алганбы? Алооке билим алганбы? Жооңуздар даярбы? Негизи Алооке кан окуган, сабаттуу болгон. Ал билимин Кытайда ажайыптан алган. Мен толуктап кетсем, негизи Кытайда ушул ажайып окуусу болот. Ал жерге жылына 60 000 бала барып, 6 гана бала тирүү калган учурлар да болгон. Алооке мына ошол ажайыптан билим алган деп айтылат. Рахмат жооңуздарга. Мен толук жообун айтып өтсөм. Алооке окуп билим алган. Манастын чоң атасы Карахан өлгөндө Алооке келип, аргын менен кыргызды төбөсүнөн басканда, ак балтанын айылап, такыр таалап алганда, ак балта качып чыгып, Жакыпка келип мынтип айткан жай бар экен. Алооке чоң пааша, айза кирдин ыктуу экен. Ажайыптан окуган акыл жетик хан экен. Каарланган капырга каяша берген оңолу, бизге каран күн мынча болорбу? Деп айткан жай бар экен. Ардактуу көрүүчүлөр, азыр биз Калыстар тобуна кезекти берген соң, ал жактан Улуу Мураска өзгөчө суроого жооп бергендиги тууралуу кандай беришти, упайларды эсептейли. 9-6 деген упай болду Улуу Мураска. Бираз жооп билдиребиз. Ал эми биздин сол канатыбызда турган Нур Баян тобуна берген өзүңүздөрдүн упайыңыздар. 3 суроого. 9-10-9 деген упайлар болду. Кол чаап койсоңуздар болот. Сонун. Акыркы тур бул 4-чү турга кезек берсек кандай дейсиз? Макул, 4-чү тур бул биздин командаларыбыз бири-бирине берген суроо жооптору. Негизи ак балтанын канча аялы болгон жана 14-чү аялы ким болгон? Биздин жооп мындайча болуп мокчу. Ак балтанын негизи 60 аялы болгон, бирок ошол 14-чү аялын билбейт экенбиз биз. Нурбаяндан өзгөчө жооп болду. Улуу Мурас, кандай? Жооп туурабы? Негизи тагыраагы жооңар турат. Так аялы 60 аялы болгон, бирок 14-чү аялы бул Марктай болгон. Ал эми кийинки суроону дагы бир өзгөчө жаңыртат. Нурбаян тобунан Улуу Мураска жаңырталы. Келиңиздер. Темиркан Букарда канча жыл хан болгон? Улуу Мурас, батыраак шамдагай кыймылдайбыз. Бат ойлонуп жооп беребиз. Темирхан Букарда канча жыл хан болгон деген суроо болду. Жооп даярбы? Темиркан Букарда 12 жыл хан болот. Тилекке каршы жообуңуздар туура эмес. Негизи Темиркан Букарда 47 жыл хан болгон. Буну кайдан билсек болот? Себеби Темиркан 16 жашында хан болот. Анан 16 жашында хан болгондо 51 жашында алгаш жолу Семетейди көрөт. Демек ортодон 35 жыл өтөт. Ал эми Семетей 12ге чыккандан кийин Букардын хандыгын Семетейге берет. Демек баарын кошкондо 47 жыл болот. Мынакей туура жооп жана ошондой эле суроолорду берди. Ал эми бул жака кайрадан Улуу Мураска берели. Сурооңуздар даярбы? Экинчи сурооңуздарды айтсаңыздар. Манас табылган кумайык эмненин чогуна куйругун чаап алат? Ыкчам түрдө чогуу ойду туура бир жерге топтоп турган андан кийин айтыңыздар.
бизде жооп мындайча, манаста таап алган кумайыкты каныкейге алып келип тапшырат, багып бер деп. Ошондо каныкей багып, аябай аярлап багып турганда баягы күчүк келип коломтонун, коломтодо күйүп турган оттун чогуна куйругун күйгүзүп алат деп ойлойбуз. Кумайык болсо сөксөл отунун чогуна куйругун чаап алат. Нурбаян тобунан экинчи суроону жаңырталы. Биздин сурообуз төмөнгөдөй болот. Манас өлгөндө Желмаян канча күн аза күтөт? Манас өлгөндө Желмаян канча күн аза күтөт деген суроо болду. Улуу Мурас тобу, жооңуздар даярбы? Бул суроодо 42 күн деп ойлойбуз. Тилекке каршы жообуңуздар туура эмес. Желмаян 14 күн аза күтөт. Бул негизинен каныкейдин жомогунда айтылып кетет. Анан Семетей таласка келгенде дагы Желмаян 14 күн аза күткөн деп айтылган жайы бар. Мыкты, баракелде. Бул жакта Нурбаян өзгөчө кошумчалап биргеликте активдүү иштеп жатканын көрөбүз. Бул жерде мен айткым келет, Улуу Мурас биргеликте чогуу активдүү жакшы иштеп берели. Бири-бирибизге колдоо көргөзүп. Көрдүңүздөр де, каршылаш өзгөчө топтун иштеп жаткандыгын. Сиздер дагы мыкты деңгээлде иштеп бериңиздер. Кийинки суроону жаңыртабыз, кана. Бул Сейтек эпосунан сурообуз төмөндөчү. Кожо жаш уулу чоң билгич окуганбы? Суроо түшүнүктүү. Да бир кетип коеюн. Кожо жаш уулу чоң билгич окуганбы? Бул атын айтмакчы эле билип көп нерсени билет деп эме кылышкан. Ал себептен ошо мыкты окуп эме болгон үчүн чоң билгич деп ат койгушкан. Жооп турабы? Жооп толук эмес болуп калды. Чоң билгич билим алган. Бул кожо жаш уулу чоң билгич деген айтым, бул кожо жаш Кытай болгон. Демек, чоң билгич да Кытай. Кытайлардын менмин деген балбалдарынын көпчүлүгү ошо ажайыптан, ажыдаардын окусунан окуганда. Демек, мындан келди чоң билгич дагы ошол ажайыптан билим алган. Билимдүү болгондугу үчүн аты дагы чоң билгич деп аталган. Жооп кандай болду? Жооп толук эмес болуп калды. Мен толуктай кетсем, жана туура эмес болуп калды. Мындай толук эмес болуп калды. Ажыдардын алдынан суук ашуунун төрүнөн Ниеткөл деген көлдүн жээгинен 12 жыл окуган саяпкерликтен өткөн деп айтылат. Баракелде, рахмат. Ал эми акыркы суроолор жаңырсын. Нурбаян тобунан Улуу Мураска. Бул акыркы 3-чү суроолор. Көмүт деген эмне? Көмүт деген эмне? Көмүт деген эмне? Тилекке каршы жооп жок. Туура жооп бул ошо Кыз Сарттын 60 балбанында көмүттөй жүз экен дейт. Бул көмүт бул жүздүн эмес түзүлүшүн айтат. Каш кулагы тумардай кылып тактырган деп эме алган. 60 балбан жөнүндө айтылат. Балбандын жүзү. Ошондо бул жерде аскердин санын айтылабы же кандай? Өзүң да түшүнбөй калдың да жообунчу? 60 балбандын Кыз Сарттын 60 балбаны бар. Бул баягы токочу көтөрмө жүргөн. Алардын жүзүн бул көмүттөй жүз экен дейт. Бул 60 балбанын ошо жүзүнөн кандай кучактап жүргөнүнөн айырмаланып жүргөн. Ошон үчүн көмүт деп эме кылышкан. Жүз, келбети, бети, кулагы, көзү дегендей.
Анда болсо ардактуу көрүүчүлөр, дал ушул бааларды так чыгаруу үчүн биз калыстар тобуна кезекти кайрадан узаталы. 4-чү турда болгон өзгөчө атайын суроо жооптордун жыйындысына калыстар тобу өз баасын берсин, улуу мураска берген бааңыздар 4-чү турда 6-6-6 деген упайлар болду. Рахмат. Ал эми Нурбаян тобуна берген бааңыздар 7-9 деген упайлар болду. Баракелде. Кол чаап койсоңуздар болот. Калыстар тобуна дагы бир рет кезекти берели. Ал жактан тагыраак жалпы упайды чыгарып берсин. Кайсыл топ өзгөчө жеңишке жетишти? Hörmətli қатысушылар, командалардын көрсөткөн оюндарынын жалпы жыйынтыгы төмөнкүчө болду. Ар бир бөлүмдөгү бааланган упайларыңардын топтому менен Улуу Мурас тобу 100 упайга ээ болду. Ал эми Нурбаян тобу 109 упайга ээ болду. Силердин бул бааңардын ичинде бул жердеги өзүңөрдүн аткаруу чеберчилигиңер, жооп издөөгө жасаган аракетиңер, ошондой эле монтип жоопкерчилик менен формаларды жасалгаларды дагы ушундай даярдап келипсиңер. Ушулар дагы баары эске алынды. Өзгөчө Улуу Мурас тобунун дагы жасалгасы, артына өзүнө даярдаган фону айырмаланып турат бир аз. Биз ошол жагына да карадык. Андан сырткары жоопторду издеп атканыңарда издөө аракетиңер жөн эле жок, бизде жооп жок деп койбостон ушул окуяны эстеп, бир ошол суроонун айланасындагы өздөрүндө кайсы бир билим болсо ошону көрсөткүсү келген аракеттерин дагы бааладык. Ыраазычылык билдирем, оюнуңар жакшы болду. Кол чабуулар болсун. Бул жерде отурган тартип, анан баягы сахналаштырганда чыгып жооп бергенде турган баардык ушул жерде кыймыл аракеттин баардыгы ушул балдын ичине кошулду да. Анан баягы жекече суроо, бири-бириңерге суроо берип аткан жерде, ошол жооп берип аткан жакта анча-мынча ичинде тууру берген жерлери да болду да. Аларга көңүл урбай койдуңар. Ошон үчүн баардыгы эске алынып, мына бал берилди. Ошону эске алып койгула. Баардыгыңарга рахмат, чоң рахмат. Айрыкча мына Улуу Мурас аркасындагы көрүнүштөргө аракет кылып кыргыздын улуттук кийимдерин, мурдагы болгон нерселерин көрсөткөн, көргөзмө жагынан жакшыраак келиптир. Аны да бааладык. Баардыгыңарга рахмат чоң. Ушу даярдагандарга дагы, уюштургандагы баардыгыңарга чоң рахмат. Суроолордун түзүлүшү боюнча дагы айткым келип атат. Силердин берген сурооңордон өзүңөр эпос боюнча, эпостун окуялары боюнча канчалык деңгээлде тааныш экендигиңер дагы көрүнүп турат. Мына ошондуктан азыр суроолорду кайсыл жактан алганыңар бизге белгилүү болуп калды. Аны айтпай эле коелу, суроолорду өзүңөр изденип, өзүңөр окуган окуялардан алгыла. Өзүңөр окуган окуялардан алгыла. Анан жооп бергенде дагы Манасты окуган окурмандардын ичинде Манастын духундай дух болот, жакшынакай өзүңөрдүн жоопторуңарды, бул суроолорду үйдөн өзүңөр даярдап келип атасыңарго. Даярдагандан кийин кайра жооп бергенде ушундай ошол жоопту баракелде жооп дей тургандай эмнеси менен далилдүү даярдап келип алсаңар, ошого көңүл бургула. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздө жеңишке жеткен сол тараптагы биздин командабыз Ош облусуна караштуу Өзгөн районунун номер 45-чи Бахмал орто мектебинен келип олтурушкан команда биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн жеңүүчүлөрү болуп аталды. Азаматсыздар дейбиз, ыраазычылык билдиребиз командага дере. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламатта туруңуздар. Сиздердин кызматыңыздарда мен Бектур Абжапар уулу жана ошондой эле Курманали кызы Жылдыз болдук. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар. Билим алууда эч качан талыкпастан эмгек кылып, Манасты биле жүрүңүздөр. Oşo gezde cennetin gömül bölünüp gözünün yaşı tövbe